Жогорку кеңеш өткөн аптада кумарханалар тууралуу мыйзамды кабыл алды. Эми аларды өлкөнүн кайсы болбосун аймагында ача берсе болот. Бирок жеке менчик ресторандар жана мейманканаларда гана. 21 жашка толуу элек чет өлкөлүк жарандар жана жөндөмсүздөр ойной албайт. Ошондой эле кыргыз жарандары дагы ойной албайт. Мамлекет, өкмөт бул мыйзам аркылуу бюджетке 5 миллиардка чейин сом чогултабыз деп үмүттөнөт. Бир топ депутат мыйзам кабыл алынып жатканда ага добуш берүүдөн баш тартты. Ошондуктан спикер аны бир нече жолу колго салды. Башка да мыйзам бузуулар бир топ эле болду. Буга чейин кумарканалар Кыргызстанда бир нече жыл бою тымызын иштеп келген, ошондуктан бюджетке эч кандай салык төлөгөн эмес. Айрым чет өлкөлүк мамлекеттерде казинолор ачык эле иштейт. Айрым мамлекеттерде ого атуучу куралдагы ачык эле эркин сатылат. Ошондуктан маселе бул казинолордун өзүндө эмес, жазылган эрежелер жана мыйзамдар канчалык так аткарылаарында. Мисалы үчүн мыйзамдарда милиция эч кандай эреже же мыйзам бузбаш керек, соттор болсо адилеттүү гана чечим чыгарууга тийиш деп жазылат, бирок алар эмне кылып жатканын баарыбыз көрүп жатабыз. Бирок аларга мыйзам бузуп аткандарга биз анча деле каршы чыкпайбыз, казинолорго сыяктуу.